Саламатсыздар, урматтуу радиогучулар, кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосунда күндүн тартибинде программасы. Жогорку Кеңеште демилгеленген мыйзам долбоорлордун катарында аталардын күнүн белгилөө боюнча өзгөчө мыйзам долбоору даярдалып, бул багытта бир гана депутаттардын талкуусунда эмес, ошондой эле коомчулуктун катышуусунда дагы сунуш пикирлер угулду окшойт. Демилгечи депутат Медирбек Алиевди студияда кабыл алуудабыз. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Буга чейин бул маселе боюнча жалпы коомчулуктун дагы пикирин уккан элеңиздер. Негизги мыйзамдагы кандай сунуш пикирлер эске алынып, азыр жыйынга чыкканы турат? Эң башта айтып коюш керек, бул улутка түздөн түз тиешелүү маселе. Кыргызды кыргыз кылып, мындан ардагы улутка тарасакталып калышына түз же кыйыр түрдө тиешелүү маселе. Өзгөчө түшүндүрмө иштеринде айтып кетиш керек экен. Массалык маалымат каражаттарына бул күн кызыл күн болбойт, эс алуу күн болбойт. Бул күндү белгилөөдө мамлекет тарабынан бюджеттен бир чиркейдин бир канатынча дагы финансылык каражат кетпейт. Бул күн болгону аталарга сый-урматты билдирүү менен, алардын коомчулукта салымын таануу менен мамлекетти түптөлүшүндө бирге алардын жоопкерчилигин күчөтүү, эркектердин, мырзалардын, аталардын коомчулукта, үй бүлөдө. Себеп дегенде мына байкап көрсөңүз, көп мамлекеттерде родина дейт, ватан, она ватан дейт. А бизде Кыргызстарда сөзсүз түрдө ата журт, ата мекен, ата конуш, атанын тарбиясын көргөн бала, атанын тарбиясын көргөн кыз деп айтылат да. Иманалы Айдарбеков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, дагы башка Исхак Разаков мамлекетти түтөп кеткендер дагы ошол жалпылап айтканда Кыргызстан улутунун отцы-основатели, мамлекеттин түптөлүшүнө мындайча айтканда түз мааниде которгондо ата болуп калат да. Анан бул мыйзам долбоору өзү негизи башка мамлекеттерде деле бар. Маселен, Америка Кошмо Штаттарында ошол учурдагы президентти колдоого алып, саясий жетекчилик колдоого алып, мыйзам түрүндө кабыл алышкан. 1966 деп жүрөт, негиздемеде. Ошол учурда себеп дегенде тарыхы бар. Орусия Федерациясында, Орусия Федерациянын президенти Владимир Путин дагы өзүнүн указы менен мыйзам түрүндө Россияда белгилейт бул күндү дагы. Башка мамлекеттерде дагы өнүккөн, биз мисал келтирген мамлекеттерде дагы үй бүлөдө, коомдо аталардын ордун барктайт, баалайт. Любой нерсени жаман дей берсе, эрте эле кеч жаман болот. Бир үй бүлөдө деле ата эненин 3 баласы болсо, бириси жакшы, бириси орто, бириси жаман болсо, жаманын кечке жээрип, тилдеп, муштап, жаман сөздөр менен тарбиялайм десе, эрте эле кеч ал баары бир жаман жолдо болот. Биз азыркы 21-кылым негатив учурда, негатив заманда жакшы нерсеге чакырганга, жакшы нерсеге үндөгөнгө, жоопкерчиликти бекемдеткенге кадам ташташыбыз керек деген ойдомун. Маселен, аталар күнүн белгилөө болсо, бала бакчаларда, мектептерде, мектеп окуучулар бала бакчага барган жаш балдар көргөзмөлөрдү кылат, диктант жазышат, менин атам менин каарманым деген. Түз телефон чалып, ар бир өзүнүн атасына сүйүүсүн билдирет. Аны уккан, аны окуган ата сөзсүз түрдө жоопкерчилигин сезе баштайт. Үй бүлөдө, коомдо. Демек, биз жакшы жак менен аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да. Албетте, тилекке каршы ушундай заман, оомал төкмөл заман, үрөй учурган учурларда жок эмес да, оор кылмыштарда жок эмес. Эркектер тарабынан жазалап аткан. Ошолорду жоюунун, жакшы жол менен жоюунун бирден бир себептери ушул. Андыктан биз кыргызбыз, биз башка улут, башка мамлекеттей боло албайбыз. Албетте, белгилүү реформатор Ликонов айткандай, эч качан мындай болгон эмес да, башка кайсы бир өнүккөн мамлекеттин принцип баалуулуктарын алып, кайсы бир башка мамлекетке койсо, ал улут өнүгүп кетпейт. Эң башта ар бир улут өзүнүн менталитетин эске алыш керек депчи. Бизде азыр акылдуулар абдан көбөйүп кетти да, өзгөчө эгемендик башталгандан кийин. Аны мыйзам тилинде укуктук интервенция деп коет. Башка элдин
жүрүм турумун, үрп адатын, каада салтын, мыйзамдарын ушул бизге алып келип койсок эле биз оңолуп кетебиз деп ойлойбуз да. Бул жаңылыштык. Кыргыздын өзүн канча кылымдардан бери картып келип аткан жазылбаган мыйзам эрежелери жогорку турган менталитети бар. Аны бир заматты ыргытып үрүп башка элди туурап жашап кете албайбыз. Ошон үчүн албетте башка улут, өзгөчө батыш мамлекеттерин өнүккөн институттарын кабыл алышыбыз керек. Либералдуу экономика, мамлекеттик башкаруу, дагы башка жагдайлар, ишкерлерди колдоо. Бирок ошол менен бирге өзүбүз кыргыз экенибизди унутпашыбыз керек. Кыргызда дайыма эң алгачкы жогорку баалуулуктар бул ата, эне, биздин баш мыйзамда да көрсөтүлгөн азыркыда Кыргыз Республикасынын коргоосунда турган эң жогорку баалуулуктар булар энелик, аталык, балалык. Анан бул мыйзам менен бизде мисалы үчүн энелердин күнүн белгилөө күн бар да, мурунку президент белгилеп кеткен. Бул менен биз карама каршы кылбашыбыз керек да. Азыр маселен коомчулуктун арасында баягы атаандашуу сезимдей кабыл алышты. Кабыл алып ким кабыл алат? Дүйнө таанымы тайыз, түшүнүгү тайыз адамдар ушинтип кабыл алат. Эрегеше турган эч ким жок. Эмнеси менен эрегешесиң эми? Эрегеше турган андай ой да жок. Энелердин күнү барбы, аталардын күнү кылып атып бир эрегешүү деген маселе эмес. Болгону аталарга сый урматты билдирип, ошону менен кошо үй бүлөдө, коомчулукта аталарга жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча жакшы жактан түшүндүрүү, ушул мыйзам тескеринче жоопкерчиликке чакырат. Үй бүлөнүн, мамлекеттин жетекчисиңер силер, аталар, коомчулукта болуп аткан процесске эң биринчи иретте жакшы жак барса силер жооптуусуңар, жаман жакы болсо дагы силер жооптуусуңар деген жакшы маанайда, жакшы таристе чакырган мыйзам долбоору. Анан бизде кыргыздарда дайыма ушундай болгон. Жазылбаган мыйзам кыргыздын өзүнүн салты мыйзамдардан да өйдө турган. Любой момент. Маселен мына караңыздар, мыйзам боюнча Трудовой кодексте 3 саат жумушчу ордунда болбосо, жумуш ордунда. Мына силерге деле тиешелүү болчу. Жумуш ордунда болбосо, жетекчилик айдап салганга негиз бар. А бирок бизде кыргыздарда көрбөйсүзбү? Жакындары өлсө, бирөөнү каза болсо, сөзсүз бирге иштешкендери барат. Ошол көңүл айтыпчы. Биринчи уккандан кийин кабар. Таласта болобу, Баткенде, Бишкекте сапар узун болсо дагы барат. Мыйзам бузулуп атабы? Көбүбүз жакындарыбыз, кызмат кесиптештерибиздин жакындары өлгөндө барабыз. 3 саат эмес, 5-6 саат жумуш чурунда болбойбуз. Это юридическое основание для увольнения сотрудника. А бирок биз кыргызбыз да. Эч кимдин дени кардысоо кыргыздын акыл эзине келбейт. Көңүл айтканы барса, 3 саат жумуш чурунда болбоптур, давайте кызматтан айдайлы деген. И ошондой эле ата, эне булар мыйзамдардан да жогору турган нерсе. Болгону ошону кыргыздын улуттун нукура баалуулугун мыйзамдаштыруу процедурасы. Анан албетте баягы өткөндө да мен айттым комитетте жактап атканда, бир журналист карындашым келиптир. Карындаштардын бири ушу журналист интервью алган. Анан келип сүйлөшүп отуруп, Медер байке ушу мыйзам долбоорун демилгелеп атыптырсыз, эми сиз юристсиз да, мындай конституциялык мыйзамдарды демилгелесеңиз жакшы болот эле, эми бул несерьезного деген маанайда айтты да. Өзү каршыраак экен. Анан көрсө, ал журналист карындашыбыз эми турмушунда жакшы эркек буйруп атыптыр да, баягы ажырашып, жолдошу алимент төлөбөй жүргөн экен. Эми ал карындашыбыздын сөзү боюнча. Анан мен деле айттым, андай болбойт да карындашым, сенин деле атаң бар, мына ушинтип тарбиялап өстүргөн, чекеңе чымын кондурбай, көкүлүңөн сылап, кызым деп эркелетип, көзүн карайыңдай сактап, ушул даражага жеткирген атаң бар да, сага начар эркек туш болуп калса, демек бүт аталар андай эмес да. Сенин да атаң бар. Тилекке каршы баягы азыр ажырашуулар көп. Эмне көп? Өзгөчө жаштардын арасында. Коомдун агымы ушундай болуп калды. Ар ким өзү үчүн жашайт. Милдеттерибизди унутуп калганбыз. Ар бирибиз укугубузду билебиз. Бир түтүн булатып, ызык суугуна чыдайын деген жок азырчы. Бул азыркы учурдун статус-кво, нынешнее положение дел. Көп ажырашуулар. Ушундай учурда жек көрүү сөзүн бири-бирин абдан күчөйт да. Ажырашкан эки эркек менен аял. Ошол ажырашкан тилекке каршы аялдар дагы жек көрүп калат экен көп эркектерди.
алимент төлөбөй качып жүрсө, ичсе, анан минтсе, иштебей жүрсө, анан ажырашкандан кийин ушул да ата күнүн белгилейби депчи. Эми андай нерсени биз түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек, туура жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Себеп дегенде кыргыздарда кыздын 40 чачы улуу, бардыгыбыз апаларыбызды сыйлайбыз. Мен бир дагы кыргыздын эркегин көрө элекмин, өзүнүн апасын сыйлабаган, жакшы көрбөгөнчү. Эненин таманын алдында дейт го, бейиштин ачкычычы. То есть бул мыйзам долбоору менен биз аталар менен энелерди карама-каршы койбошубуз керек. Кээ бир баягы түшүнүгү тайыз, дүйнө таанымы начар, баягы калжың-кулжуң жүргөндөр ушинтип ойлошот экен да. Эч кандай карама-каршылык жок. Кыргызда ата дагы, эне дагы жогорку баалуулукка кирет. Бир куштун эки канатындай өзгөчө сыйга, өзгөчө мамилеге татыктуу. Медер мырза, мына кече жакында көчмө жыйын өтүп, Эйман Нуров фракциясы менен региондорду кыдырып келдик да, ошондо суроо койгон көпчүлүк жаштардын маселеси дагы ошол жумушсуздук, анан ошонун айынан үй бүлөдөгү ырк келишпөөчүлүк деген маселелер көтөрүлдү да, ошондо анан кала берсе азыр заманда көпчүлүк жаштар мындай үйлөнүүнү кечеңдетип атышат. Себеби барып эле жумушсуздук болуп атат. Жоопкерчиликти тартып кетемби, кетпеймби деген суроолор болуп атат дегенде Нуржигит Кадырбеков көп бул жагынан насааттарды айтып жүрөт го. Ошондо айтты, мындай жаштарга биринчи кезекте мен ийгиликти камсыздаш үчүн үйлөн деп айтат элем дейт да. Анткени үйлөнүү менен ийгиликти жаратуу, ошол эле учурда жоопкерчиликти жеке мойнуна алуу деген көбүнчө эркектерде калыптанат деп. Сиз бул боюнча кандай кеңеш берет элеңиз? Эми мен эксперт эмесмин, психолог эмесмин, семейныч. Өзү турмуш куруу бул оор нерсе да. Бекеринен баягы айтылбаса керек, турмуш бул тырмыш деген. Адам болгондон кийин тилегей тегиз болбойт. Эки адам, эки башка характер, эки башка үй бүлөдө тарбия алган, өзгөчө башында жашап кетиш абдан оор болот. Кыйын болот, өйдө ылдый болот, турмуш бир теп-тегиз жол эмес да. Так бир кеңеш берүү оор. Бирок ушундай учурларда да аталардын салымы зор болот да. Биз да жашпыз. Биз да үй бүлө курганда өйдө ылдый учурларда болгон. Менин атам раматылык дайыма абдан жакшы кеңеш берет эле. Үй бүлөнү сактап калуу, үй бүлөнү оор учурларга, өйдө ылдый учурларда сактап калыш бул эркектин милдети. Үй бүлөнү багыш керек. Алгачкы милдет эркекке жүктөлгөн депчи. Ошон үчүн негизи эле азыр тенденция ушундай болуп баратат. Кыргызстанда жаш кыздар, балдар кеч үйлөнүшүп атат. Мурда бул терс мындай көрүнүш болсо, азыркы учурда бул кадимки күнүмдүк көрүнүш болуп калды. Бул эми заман өзгөрүлүп атат да. Бирок ошого карабастан биз ойлойт элем, итак чакан калкпыз. Орто Азия аймагында деле башка коңшуларыбыз канча 20 миллиондон ашып саналат. Биз араң-араң 7 миллион. Ошонун ичинен так эсептеп келсе, жарым эле кыргыз. Мүмкүн бир аз көбүрөөк адам, калганы башка улуттар. Ошон үчүн биз үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдетип, мүмкүн болушунча прирост населения, калктын санын көбөйтүүгө кызыктар болушубуз керек. Маселен, Орусия Федерациясында көрдүңүзбү, мыйзам түрүндө ар бир төрөлгөн балага соцпакет, акчалай колдоо деп прирост населенияны көбөйтүп алышты. 90-жылдардан кийин ал жакта вымирание населения болгондо бир топ бул илимий түрдө, факт түрдө өстөрүлө айтып чыгышты. Депутат Камиля Талиева да кечиресиз сөзүңүздү бөлсөм, жана 3-чү баладан баштап жанагындай өзүнчө компенсация төлөнсүн деген демилге көтөрүп атпайбы? Ошо сыяктуу биздин дагы аракетибиз күчтөнсө мүмкүн. Конечно, туура. Анан дагы бир сөзүңүзгө каралжы, мисалы азыр биз үй бүлө баалуулуктары жөнүндө сүйлөп атканда, баягы аталардын ролу деп айтып аткан соң, мисалы бизде баатыр энелер бар. Бул балдарды тарбиялап, жанагындай өстүрүүдө чоң тарткан түйшүк үчүн депчи. А бирок тагдырдын ар кандай сыноолору болуп калат. Кээде энесинен эрте ажырап калган, бирок бүлөсүн таштап башка аялга башын байлабай, балдарын ошондон өйдө коюп, окутуп, чокутуп дегендей ошол нерсенин түйшүктүн баарын тарткан аталар бар. Бирок алардын ошол мээнети канчалык деңгээлде бааланат деп ойлойсуз? Баатыр эненин даражасына жетпесе дагы баатыр аталар чыгабы бизден? Маселен,
көп өнүккөн Европа мамлекеттеринде ушундай жалгыз ушул баягы аялы тигил же бул себептерден кырсыктап ооруп же көзү өтүп кетсе, башка үйлөнбөстөн ушул 5-6 баласы болсо ошону багып өстүргөндөр бүт аял кылган ишти кылып ушундай өрнөктүү аталарды жергиликтүү администрация, бийлик дагы мындай тиешелүү ардак грамоталарды берип мындай үгүттөп турат да ошондой жакшы нерсеге. Америка Кошмо Штаттарында да ушинтип кабыл алынган экен бул мыйзамчы. Баягы бир кичинекей эле жаш кыз демилгелептир. Себеп апасы кайтыш болуп кеткен экен, анан атасы ошол 5-6 баланы күнүгө эртең менен бала бакчага алып барып, мектепке алып барып, ооруза кошо больницада жатып, ушундай күйүмдүү ата болгон экен да. Анан ошол кыз тиешелүү бийлик администрациясына кайрылып, ал ошол учурдагы Американын президентине жетип, анан мыйзамдуу түрдө кабыл алышкан экен. Демек, жакшы аталар деле бар экен. Ошол 365 күндүн биризинде эле аталар күнү деп белгилеп койсо болчу да экен депчи. Анан айтайын деген сөз эми ар бир эркектин дагы аялдын дагы илимий түрдө дүйнө таанымы, психологиялык өзгөчөлүктөрү башкача болот да. Эркектер көбүнчө ичинде кармайт. Баягы үй бүлөнү бакса дагы, жоопкерчиликти алса дагы, кыйынчылык болсо дагы көбүнчө мындай айтып, арызданып, милдет кылбайт да. Бул мыйзамды деле биз туура кабыл алышыбыз керек. Бул энелер күнү бар экен, Кыргызстанда сөз аталар күнү деген маселе эмес. Болгону 21-кылым башка мамлекеттердин цивилизациясы эмес, тескерисинче канализациясы келип атпайбы? Таптакыр баалуулуктар 180 градус алмашып кетип атат. Аталарды сыйлаган, урматтаган, деги эле улууларга, энелерге, балдарга болгон мамиле деле бузулуп атпайбы? Көрүп атабыз го. Ошон үчүн мен ойлойт элем, биз сөзсүз түрдө биздин конституцияда белгиленгендей эле кыргыздар илимий технологияларды кабыл алышыбыз керек, инновацияларды кабыл алышыбыз керек, дүйнө кыдыралы, чет тил билели. Бирок ошону менен эң алгачкы жогорку баалуулуктарыбыз ушул улууларга урмат, кичүүлөргө ызат, ата-энени сыйлоо калыш керек да биздечи. Биз башка улут болуп андай боло албайбыз. Мына өткөндө биз изилдөө кылдык. Ошол тармакты изилдеген эксперттер менен жолуктук. Сиз билесизби, азыр карылар үйүндө кадимкидей кыргыздын карып калган ата-энелери бар экен. При живых детях балдары тирүү, элестетсеңиз. И ушул тенденция кетип атпайбы? А биз сунуштап аткан мыйзам долбоору как раз таки ушул кыргыздын жогорку баалуулуктарын мыйзамдаштырып, ошого жакшылыкка түрткү кылганга да, андай болбосун деген нерсе. Аны түшүнбөгөн, маселең. Өмүрүндө 2 китеп окуп алган, дүйнө таанымы тар, өзүнүн коктоголоттузунан аркы дүйнөнү көрбөгөн, акыл эзи ушул майрам дезе эле эртеден кечкери арак ичип, кузуп жүргөн адам буну, конечно, мындай терең философиясын түшүнө алабы? Түшүнө албайт да. Анын оюнда майрам дезе бул демек сөз ичип, чочкодой болуп жыгылып жатып калыш керек. А бул мыйзам долбоорунун түпкүрүндө майрам эмес, аталарга сый урмат билдирүү, аларды жоопкерчиликке чакыруу, жакшы нерсеге үндөөнү ал кайдан түшүнсүн? Же жаш балдар, маселен интернет айдыңындачы, баягы бул мыйзамды түшүнө албагандарчы, эмне кереги бар, майрам экен, жыргайт экенбиз, носки алат экенбиз деп атпайбы? Алар жаш балдар да. Алар оюнда азыр компьютер оюн ойнош керек, же жаш кыздарды эңсеп жүрөт. Сүйүү маселеси менен. Атасы акыл үйрөтсө, койчу ата дейт. Алар жаман эмес, болгону такой возраст у них сейчас. Ал бул мыйзамдын тереңдигин түшүнө албайт. Дүйнө жүзүндө Владимир Путин, Американын президенттери ушул мыйзамдын тереңдигин түшүнүп кабыл алышыптыр. Анан бул деле бир нерсе болсо керек, бул мыйзамдын кабыл алышында. Мыйзамды кабыл алуу менен эле күн белгиленип, ошо менен иш-чара бүттү деп эсептейбизби, же кандай бир механизмдер иштелип чыгат? Бул күн аталар күнүн белгилөө, об установлении дня отцов болот. Кызыл күн болбойт, не красный день календаря, эс алуу күн болбойт. Болгону ушул күнү, маселен башка мамлекеттерде, Түштүк Кореяда экономикасы эң күчтүү мамлекет, башка 100 деген мамлекеттерге өрнөк болгон мамлекетте бул күнү үй бүлөлөр
природага пикникке чыгышат экен, үйүндө ак досторкон жайып, аталары тирүү болсо ыраазычылык билдирип, рахматын айтып, өтүп кеткен болсо эскеришип. Бизде деле мектептерде, бала бакчаларда көргөзмөлөр болот, диктанттар жазат. Менин атам менин каарманым деп ар бир бала диктант жазат. Аны окуган ата кандай таасирленет? Бизде канча мигранттар бар? Расмий маалыматка ылайык 500 000 дейт, а бейрасмий маалыматка ылайык андан да көп. Мына ошолор дагы топтолот, чет жакада жүрүздө аталарын эстейт, чалат, куттуктайт. Бул күн мындай өйдө да айтылгандай, Кыргыздын нукура баалуулуктарын бекемдеп, мыйзамдаштырган күн болот деген пикирдебиз. Бекеринен атанын сөзү акылдын көзү деп айтылбайт. Мисалы, атага балдардын таалим тарбиясын, жалпы эле адебин алып караганда атага салыштырган сөздөр көбүрөөк айтылат да. Атага тең уул, атадан кем уул, атадан артык уул деген сыяктуу. Ушул багытта кандай пикир айтат элеңиз? Мен кандай пикир айтат элем? Азыр ааламдашуу доорунда, санариптештүү доорунда, век цифровизация, интернетизация учурунда, доорунда улуттук баалуулуктары алсыз мамлекеттер акырын жоюлуп жок боло берет. Себеп азыр көп жерлерде институт семьи жокко чыгып атат. Биз мактаган мамлекеттерде экономикасы дүңгүрө өссө дагы үй бүлө институту жокко чыгып атат. Себеп надобность жок. Либералдык баалуулуктар үстөмдүккө чыгып кетти. Институт индивидуализма күчтөнүп кетти. Ар бир адам өзүм үчүн жашашым керек деп калды. Мамлекеттин алдында, үй бүлөнүн алдында, ата-эненин алдында милдеттер жок да. Ар бир адам мен жыргазан болду, мага жакса болду, мага ыңгайлуу болсо болду деген. Ушундай потребительский институт индивидуализм алдыга чыгып атат да. А бизде Кыргыздарда ар бир эркектин башында милдет турат да. Үй бүлөгө да жоопкерчиликтүү, коомдо болуп аткан процесстерге да жоопкерчиликтүү, балдарын татыктуу коомдо мүчөсү кылып өстүрүш үчүн дагы жоопкерчиликтүү. Мына ушул мыйзам долбоору ошого чакырат. Анан албетте ата деген сөз Кыргыздын коомчулугунда касиеттүү, канча кылым карып келип аткан Кыргыздын турмушунда чоң, эбегейсиз чоң нерсеге, чоң мааниге ээ да. Өйдө да айтылгандай эле бүт маанилүү сөздөр көрсөңүз ата деген сөздөн башталат. Дил баянында Алыкул Осмоновдагы жанагы айтат го, сен уруба, мен уруйн ата журт деп. Ата журт, ата мекен, ата конуш. Начар эркек чыгып калса атаңан алат деп айтышат. Сиз айткандай атадан кем уул, атага тең уул, атадан артык уул дейт. И то ошондо дагы кайсы бир инсандын көзү өтүп кетсе да, көзү тирүү болсо да, баласы мыкты чыкса, жазуучу болуп же илимий даражасы бийик болуп же чоң ийгиликтерди жаратса дагы эч убакта айтышпайт сен атадан артык уул болдуң депчи. Максимум атага тең уул болдуң дешет. Караңызчы атаны кандай сый урмат, да? Ошон үчүн бул мыйзамды жалпы катардагы среднестатистический жаран мүмкүн терең философиясын, терең мазмунун түшүнө албайт чыгар. Буну түшүнүш үчүн биринчи жакшылап таанышыш керек, Кыргыздын тарыхын билиш керек, Кыргыздын баалуулуктарын билиш керек, эл аралык тажрыйбаны, бул мыйзамды кимдер кабыл алган. Маселен, Владимир Путиндин деле бир тиешелүү акылы болсо керек, буну мыйзамдаштыргандан кийин. Мына сиз Алыкул Осмоновду айтып кеткендей, мен окуган Зора Сооронбаеванын Астра гүлү деген чыгармасында ошо атанын ролун өзгөчө белгилейт. Себеби ошондогу баш каарман жанагынтип атасы согушка кетип кайтпай калганда атанын мээримин көрбөй калган бала ошол жерде кайнатасынан ошол мээримди алам деп үмүт кылат да. Демек атанын ордун толуктай тургандагы экинчи булак бар экендигин көрсөтүп аткан чыгармалардын бири. Ал эми дагы бир чыгармада, мисалы мен азыр Касымалы Баялиновдун Боордоштор деген романын окуп атам. Ошондо айтылып атат, мисалы белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер Мамбет Сүйүнбаев атасын жанагындай бай манаптыктын негизинде өлтүрүп койгон учурда ошондон өч алуу үчүн кандай жолдор менен кандай тагдырды башынан өткөргөн, аягында сүргүнгө чейин айдалып барган депчи. Демек мындай көркөм чыгармаларда деле атанын ролун өзгөчө баалап аткандан кийин сиз айткандай жанагындай аң сезимди оңдош үчүн көбүрөөк ошол
адабияттарга кайрылыш керек, кино тасмаларга кайрылыш керек дегендей, бара-бара коомубуздун деле бул сиз белгилеп жаткан маселени колдоп кетеринде мындай шек жок да. Мисалы үчүн мындайда коомчулук жалпы жонунан колдоп атат. Кудайга шүгүр. Сурамжылоолор боюнча интернетте 80%-тан ашыгы колдошуп атат. Анан эми албетте турмушунда жакшы эркек буйрубаган аялдар баягы жек көрүү сезим пайда болуп калат экен да, алимент төлөбөй, балдарын карабай таштап кеткен аталардын айынан башка аталарга да жек көрүү сезим болуп калат экен. Ошон үчүн мен өткөндө да айттым го тигил журналист карындашыбызга да, сен дагы атаң ушинтип өстүргөн көстүн карегиндей сактап кызым деп күнүгө эркелетип. Азыр коом шунчалык тилекке каршы бузулуу процессине баратат. Негизичи мына байкасаңыз бүт массалык маалымат каражаттарынан, интернет айдыңынан кайсы маалыматтар эң көп окулат, эң көп тарайт коомчулукта? Негативдүү. Бирөө-бирөөнү зордуктап койду, өлтүрүп койду, башына чалып кетти. Дагы башка сөзсүз негатив 100 эсе жакшы нерсеге караганда бат тарайт, бат сиңет. Давайте бир жакшы демилгелерди көтөрбөйлү, жоопкерчиликке чакырган, жакшы кылган иштерин, ордун даңазалаган, тааныган нерселерге. Почему бы нет? Жалаң эле негативге аралашып эле жашап, тескерисинче андай кылбастан жакшылыкка чакырбайлыбы? Мына ушул мыйзам долбоору ошонун бир себептери болот. Рахмат атайын, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр уккандай Жогорку Кеңеш депутаты Медирбек Алиевдин демилгесинде сунушталып жаткан аталар күнүн белгилөө жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна чыкканы турат. Бул багытта өзүңүздөрдүн сунуш пикирлерди биздин парламент радиосунун WhatsApp номери бар 0555 63 85 90. Ошондой эле шаардык телефон аркылуу дагы пикириңиздерди калтырып, Facebook, Instagram, YouTube каналдарыбызга дагы сунуштарыңыздарды жазсаңыздар, депутаттар аны менен таанышса мүмкүн эске ала турган жагдайлар сөзсүз түрдө сиздердин мыйзамдарга да камтылып кетет болуш керек. Рахмат дагы бир жолу.